أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Азирети Али разияллаху анху жөнүндө сөз болуп жаткан эле. Бүгүн да ал разияллаху анху жөнүндө эле айтып берем. Бүгүн ал разияллаху анху тууралуу мен топтогон маалымат аягына чыгат. Иншалла. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат. Бир жолу Азирети Имам Хусайн разияллаху анху Азирети Али разияллаху анхудан «Сиз мени сүйөсүзбү?» деп сураган. Азирети Али разияллаху анху «Ооба» деп жооп берген. Азирети Имам Хусайн разияллаху анху буга таң калып, бир жүрөктө эки сүйүүнүн болуусу мүмкүнбү деп айткан. Андан кийин Азирети Имам Хусайн разияллаху анху эки сүйүү бири-бирине каршы турган учурда кимди сүйөсүз деп сураган. Азирети Али разияллаху анху Алланы деп жооп берген. Бул окуяга токтолуп, Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Азирети Хасан разияллаху анху Азирети Али разияллаху анхуга «Сиз мени сүйөсүзбү?» деген бир суроо берген. Азирети Али разияллаху анху «Ооба» деп жооп берген. Азирети Хасан разияллаху анху дагы бир суроо берип, «Сиз Кудай Тааланы да сүйөсүзбү?» деп айткан. Азирети Али разияллаху анху «Ооба» деп жооп кайтырган. Ошондо Азирети Хасан разияллаху анху «Анда сиз бир түрдө ширк кылдыңыз» деди. Кудай Таалага болгон сүйүүгө башка бирөөнү шерик кылуу ширк деп аталат. Азирети Али разияллаху анху «Эй Хасан, мен ширк кылган жокмун. Туура, мен сени сүйөм, бирок сага болгон сүйүүм менин Кудай Таалага болгон сүйүүмө карама-каршы келип калса, ошол эле замат сага болгон сүйүүнү таштап салам» деп жооп берген. Дагы убада кылынган реформатор разияллаху анху бир жерде Азирети Али разияллаху анху жөнүндө бир окуяны айтып жатып мындай дейт. Азирети Али разияллаху анху кандайдыр бир чоң балеге дуушар болгондо төмөндөгүдөй дуба кылчу. Я каф ха я айн сот ихфирли. Эй каф ха я айн сот, Кудай мени кечиргин. Умми Хани разияллаху анханын бир рабаяты боюнча Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жогорудагы мукаттаат сөзүнүн мааниси мындай экенин айткан. Каф тамгасы кафи, жетиштүү, сапатынын орун басары, ха тамгасы хади, туура жолго багыттоочу, сапатынын орун басары, айын тамгасы алим, эң билүүчү, сапатынын орун басары, жана саат тамгасы садик, чынчыл, сапатынын орун басары. Тагыраак айтканда Алла Тааладан «Эй Алла, сен жетиштүүсүң, сен туура жолго багыттоочусуң, сен эң билүүчүсүң жана сен чынчылсың. Сенин бардык сапаттарыңды ортого салып мени кечиргин» деп дуба сурачу. Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Тафсирчилер Азирети Али разияллаху анхунун төмөнкүдөй бир окуясын айтып беришет. Бир жолу ал разияллаху анху өзүнүн кызматчыларынын бирин чакырган, бирок ал жооп берген эмес. Ал разияллаху анху кайра чакырган, бирок ал дагы эле эч жооп берген эмес. Бир аздан кийин ал бала кокустан Азирети Али разияллаху анхуга көрүнгөндө, ал разияллаху анхуга мындай деген.
ма лякалам тужибни. Сага эмне болду? Мен сени көп жолу чакырдым, бирок сен жооп берген жоксуң. Кааля мисикати бихилмика ва амнинмин укубатика фастахсана жавабахо ва актаках. Ал чындыгында мен сиздин жумшактыгыңызга ишенип, сиздин жазалооңуздан өзүмдү коопсуз деп сезем. Ошондуктан мен сиздин чакырганыңызга жооп берген жокмун деп айткан. Азирети Али разиялаху анхуга ал баланын жообу жагып, аны боштондукка чыгарган. Эгер дүйнөкөр бирөө болсо, менин жумшактыгыман туура эмес пайдаланып жатасыңбы, деп жазалар эле, бирок ал разиялаху анху ага сыйлык берген. Азирети Убада кылынган реформатор разиялаху анху мындай деп айтат. Азирети Али разиялаху анхунун уулдары Хасан разиялаху анху менен Хусайн разиялаху анхуга бир адам сабак берчү. Бир жолу Азирети Али разиялаху анху өз балдарынын жанынан өтүп баратып, мугалимдин балдарына Хатиман набийин деп үйрөтүп жаткандыгын уккан. Азирети Али разиялаху анху менин балдарыма Хатиман набийин эмес, тескерисинче Хатаман набийин деп үйрөтүңүз. Башкача айтканда, таа тамгасынын астында касранын ордуна таа тамгасы, үстүндө фатах менен үйрөтүңүз. Туура бул экөө тең кираат окулушу кезигет. Бирок мен Хатаман набийин деп окулушун көбүрөөк жактырам. Анткени Хатаман набийин пайгамбарлардын мөөрү жана Хатиман набийин пайгамбарлардын келүүсүнө чек коюучу дегенди билдирет. Менин балдарыма таа тамгасынын фатхасы менен үйрөтүңүз деген. Дагы Азирети Убада кылынган реформатор разиялаху анху мындай дейт. Азирети Али разиялаху анхунун да Курани Каримди жатка билгендиги далилденет. Ал гана эмес, ал разиялаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын каза болгону менен Курани Каримди хронологиялык тартипте жаза баштаган. Азирети Убада кылынган реформатор разиялаху анху бир жерде мындай деп айтат. Бир сахаба сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тамакка чакырган. Кээ бир сахабалар, анын ичинде Азирети Али разиялаху анху да чакырылган болчу. Ал Азирети Али разиялаху анху башкаларга салыштырмалуу жаш болчу. Ошол үчүн кээ бир сахабалар разиялаху анхум аны тамашага салууну ойлошкон. Алар курмаларды жегенден кийин данектерин Азирети Али разиялаху анхунун алдына ага билгизбей кое беришкен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да ушундай кылып жаткан. Азирети Али разиялаху анху жаш болгондуктан тамактануу менен алек болуп, аны байкабай калган. Караса, ал разиялаху анхунун алдында үйүлүп калган данектер жатыптыр. Сахабалар разиялаху анхум Азирети Али разиялаху анхуга тамашалап, курмалардын бардыгын сен жеп салдыңбы? Кара, данектердин бардыгы сенин алдыңда турат дешкен. Азирети Али разиялаху анхунун табиятында тамаша көйлүчүк да болгон, кыжырдануу болгон эмес. Табиятында кыжырдануу болгондо ал разиялаху анху сахабалар менен: "Силер мени айыптап жатасыңар, же мен тууралуу жаман ойлоп жатасыңар" деп жаңжалдашып кетмек. Азирети Али разиялаху анху муну тамаша экендигин түшүнүп, эми менин жакшылыгым, мен да буга тамаша менен жооп беришим керек деп ойлогон. Ошентип ал разиялаху анху: "Сиздер баарыңыздар курмалардын данектери менен кошо жеп салдыңыздар. Мен болсом данектерин жеген жокмун" деп жооп берген. Тагыраак айтканда, сиздер жеп жатканыңыздарда курмаларды данектери менен кошо жеп алдыңыздар. Бирок мен данектерди калтырып жаттым. Менин алдымда үйүлгөн данектер буга далил. Ошентип бул тамаша сахабаларга тескери бурулган. Азирети Убада кылынган реформатор разиялаху анху бир жерде Азирети Али разиялаху анху тууралуу айтып берет. Хадистерде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир жолу ыйык Куранды окуп жатканда Азирети Али разиялаху анхунун окулуусун түзөткөндүгү кезигет. Ал саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин Азирети Али разиялаху анхуга: "Бул сенин ишиң эмес, каталарга көңүл бургузуу үчүн атайын адамдарды дайындап койгом" деген. Ал саллаллаху алейхи вассалам намазда ыйык Куранды окуп жатканда
кандайдыр бир сөздөрдү ордунан алмаштырып окуса керек. Азирети Али разияллаху анху катасын түзөткөн. Ошондо Азирети Али разияллаху анхунун да күчтүү аалым болгондугуна карабай, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мен буга адамдарды дайындадым, бул сенин ишиң эмес деп айткан. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху башка бир жерде мындай деп айтат. Курани Каримде Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан кандайдыр бир кеңеш сурамакчы болсоңор, анда адегенде садака бергиле деген буйрук кезигет. Азирети Али разияллаху анху бул буйрукка чейин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан эч качан кеңеш сураган эмес болчу. Бирок бул буйрук түшкөндө Азирети Али разияллаху анху ал саллаллаху алейхи вассаламдын алдына барып, бир аз сумма садака катары берип, мага бир аз кеңеш керек деп айткан. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам обочолонуп, бир жерге барып Азирети Али разияллаху анху менен сүйлөшкөн. Сахабалардын бири Азирети Али разияллаху анхудан эмне иш боюнча кеңештиңиз деп сураганда, Азирети Али разияллаху анху кеңеш сурай турган анча зарыл иш деле эмес болчу, бирок мен Курани Каримдин ушул буйругун аткарууну кааладым эле деп жооп берген. Сахабалардын жолдору мына ушундай болгон. Бир жерде төмөнкүдөй окуя кезигет. Бир сахаба Курани Каримдин эгерде кайсы бир үй бүлө ээси үйүнө кирүүгө уруксат бербей кайтып кетиңиз десе, анда кайтып кете бериңиз деген буйругун аткаруу үчүн адамдардын үйлөрүнө барып турчу. Ал сахаба: мен бир нече жолу аракет кылдым, ал тургай кээде күн сайын да аракет кылдым. Кайсы бир үй ээси мага кирүүгө уруксат бербей кайтып кетиңиз деп айтсын, ошондо Курани Каримдин ушул буйругун аткарып, өз үйүмө кубанычта кайтайын деген ой менен ар кандай үйлөргө барчумун. Бирок менин бул тилегим эч качан ишке ашкан эмес. Бир да үйдүн тургуну мага кетиңиз деп айткан эмес деген. Бүгүнкү күндөрдө бирөөгө бош эмеспиз же азыр жолугушуу мүмкүн эмес, ошондуктан кайтып кетиңиз десек, адамдар аны жаман көрүшөт. Бирок сахабалардын такыбалыгы, ыйык Курандын ар бир буйругун аткарууга аракет кылышкан. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Бир жолу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир максат үчүн сахабалар разияллаху анхумдан чанда талап кылган. Азирети Али разияллаху анху тышка чыгып чөп кесип, аны сатып тапкан кирешени чандага берген. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы Азирети Мырза Тахир Ахмад рахимахуллах бир жолу өзүнүн Куран сабагында болушу мүмкүн. Окуяларды айтып жатып мындай деп баяндаган. Азирети Аллама Убайдулла Бисмал мырза шииттердин эң жогорку деңгээлдеги аалымы болгон. Ал ушунчалык такыба жана ушунчалык терең билимге ээ болгон. Ал Ахмади болгондон кийин убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын доорунда гана эмес, Индия жана Пакистан экиге бөлүнгөндөн кийин азыркыга чейин анын айрым китептери шииттердин медреселеринде курс катары окутулууда. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы рахимахуллахтын айтуусунда Вакфе Жадид кеңсесинде иштеп жаткан кезимде бир жолу шиит мазхабында таандык бир тууган мени менен сүйлөшкөнү келген. Сүйлөшүүдөн кийин анын жүрөгү бейпилдик тапканын билдирип, Алла Тааланын берешендиги менен Ахмади болуп калган. Бул чечимге келгенден кийин ал: буга чейин сизге мен шииттерде белгилүү бир макамда болгон аалым экенимди айткан эмесмин деген. Мурун ал шииттердин аалымы болгон. Анын кызматтык даражасы эсимде жок. Бирок ал Пакистанга караштуу Шейхупуранын же Файсалабад районунун бир айылы менен чектешкен жерде болгон. Ал мен шииттерде белгилүү макамда болгон бир аалымын деген. Тагыраак айтканда, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы рахимахуллах баят берген адам шииттердин аалымы болгонун айтып жатат. Мен аалым болом жана шииттерде чоң бир даражага ээмин. Бирок мен сизге бир нерсени айткым келет. Бүгүнкү күнгө чейин Убайдулла Бисмил мырзанын китептери биздин медреселерде окутулуп келе жатат. Анын билиминин ушунча айбаттуулугу бар. Булар бизге айтышпайт. Убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы рахимахуллах булар Бисмил мырзанын китептерин окутуп жатышкандыгын бизге айтышпайт. Бул аалым аркылуу мен билип алдым. Бирок ал жерде сабак өтүп жатышканда анын ким болгонун жана кийинчерээк Бисмил сахибке эмне болгонун айтышпайт. Ал убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламды кабыл алып,
Ошол кезде шиит мазхабынын көрүп келе жаткан бардык сый-урматтарды четке каккан. Бул анын китептеринин шилтемеси. Башкача айтканда жөнөкөй бир адамдын китептеринин шилтемеси эмес. Бул кириш сөздөрүн айткандан кийин убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы рахимахуллах мындай деп айтат. Ал Базар өзүнүн Муснат аттуу китебинде мындай деп жазган. Азирети Али разияллаху анху адамдардан арабызда эң эр жүрөк ким экенин сураган. Адамдар эң эр жүрөк сизсиз деп жооп беришкен. Ал разияллаху анху мен ар дайым өзүм менен теңдер менен күрөшөм. Ошондуктан мен кантип эр жүрөкмүн? Эми эң эр жүрөк ким экенин айткыла деп Азирети Али разияллаху анху кайра сураган. Бисмил мырза муну башка бир китепке шилтеме жасап, өз китебинде жазган. Адамдар биз билбейбиз, сиз эле бизге айтып бербейсизби дешкен. Азирети Али разияллаху анху мындай деп жооп берген. Эң эр жүрөк жана ардагер адам Азирети Абу Бакр разияллаху анху. Кулак салгыла. Бадыр согушунда биз Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга бир чатырды орнотконбуз. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен ушул чатырды кимдер кайтарары жөнүндө өз ара кеңештик. Анткени мушриктер Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кол салуу коркунучу бар болчу. Кудайга касам, эч кимибиз алдыга чыккан эмеспиз. Бул арада Азирети Абу Бакр Сидик разияллаху анху колундагы кылычын кынынан чыгарып, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанына турган. Андан кийин эч бир мушрик ал саллаллаху алейхи вассалам жакка келүүгө батына алган эмес. Кимдир бирөө буга батынса дагы, ал разияллаху анху дароо ага чабуул жасап, аны өлтүрмөк. Ошол үчүн ал Азирети Абу Бакр разияллаху анху эле эң кайраттуу жана эң эр жүрөк адам. Муну Азирети Али разияллаху анху айткан. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айтат. Бир жолу мушриктер Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды курчоого алышып, аны жерге сүйрөп жатып, Кудайдын жалгыз экенин айткан адам сенсиңби деп айтышкан. Кудайга касам, ичип айтам. Ошондо эле мушриктерди эч ким токтотууга батына алган эмес. Бирок Азирети Абу Бакр Сидик разияллаху анху алдыга чыгып, мушриктерди уруп сабап, аларды түртүп жиберип, Алла менин Раббим деп айткан адамды куугунтуктап жатканыңар үчүн силерге өкүнүч болсун деген. Муну айткандан кийин Азирети Али разияллаху анху өз жамынычын көтөрүп, бетин жамыныч менен жаап ушунчалык ыйлаган. Ал разияллаху анхунун сакалы суу болуп калган. Алла Таала силерге хидаят насип этсин. Эй адамдар, айткылачы, фараондун элиндеги момундар жакшы беле, же Абу Бакр разияллаху анху жакшыбы? Абу Бакр разияллаху анху кылган курманчылык сыяктуу курманчылыкты фараондун элинен ыйман келтиришкен момундар өз пайгамбарына жасашкан эмес деп айткан. Муну угуп адамдар унчукпаганда Азирети Али разияллаху анху: "Эй адамдар, эмне үчүн жооп бербейсиңер? Кудайга касам, Абу Бакр разияллаху анхунун бир сааты фараон элинин арасындагы момундун миңдеген сааттарынан артык жана көбүрөөк. Себеби алар өз ыйманын жашырып жүрүшкөн. Ал эми Азирети Абу Бакр разияллаху анху өз ыйманын ачык жарыялаган" деп айткан. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга насаат кылып: "Эй Али, сенин дааватың аркылуу бир киши ыйман келтирсе да, ал сен үчүн эки тоонун арасында кетип бара жаткан кой эчкилериңдин чоң тобун көрүп, сүйүнүп кетүүңдөн да жакшыраак" деп айткан. Уммул Муминин Азирети Умми Салама разияллаху анха мындай деп айтып берет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Али разияллаху анхунун сүйгөн адам мени сүйөт, жана мени сүйгөн адам Алланы сүйөт. Ошондой эле Али разияллаху анхуга кек сактаган адам мага кек сактайт, жана мага кек сактаган бирөө Аллага да кек сактайт" деп айтканын уккандыгымна күбөлүк берем. Азирети Зир разияллаху анху мындай деп айтып берет. Азирети Али разияллаху анху: "Данды жарып, рухту жаратканга касам, албетте сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мага момун гана сени сүйөт, жана эки жүздүү гана сага кек сактайт деген сөз берген" деп айтат. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айтып берет. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мени чакырып: "Сенин мисалың Азирети Иса алейхиссаламга окшош. Ага жөөттөр ушунчалык кек сакташкан, анын энесине жалаа жабышкан. Ал эми христиандар ага Иса алейхиссаламга болгон сүйүүсүндө ушунчалык чектен ашып, ал татыктуу болбогон даражага аны көтөрүшкөн" деп айткан. Анан Азирети Али разияллаху анху: "Сак болгула, мен жөнүндө эки түрдүү адам жок кылынат. Биринчиси сүйүүдө апыртып,
Мен татыктуу болбогон даражага мени көтөрө тургандар. Экинчиси мага кек сактап, душмандыктарга мага жалаа жаба тургандар деген. Азирети Али разияллаху анху. Фай, башкача айтканда душман менен салгылашпастан колго тийген олжолорду бөлүштүрүүдө Азирети Абу Бакр разияллаху анхунун жолун тандачу. Ал разияллаху анхуга качан гана байлык келбесин. Ал разияллаху анху андан эч нерсени калтырбай, ошол күнү бөлүштүрүлбөй калгандан башкасынын бардыгын бөлүштүрүп жиберчи. Ал разияллаху анху: "Эй дүйнө, менден алыс кет жана менден башка бирөөнү алда" деп айтчу. Ал разияллаху анху Фай мал-мүлкүнөн өзү да эч нерсе алчу эмес, жана жакын дос же тууганына да андан эч нерсе берчү эмес. Ал разияллаху анху акимчилик кызмат жана башканы ишенимдүү жана аманатчы адамдарга гана берчү. Качан кимдир бирөөнүн кыянатчылыгы жөнүндөгү кабар ал разияллаху анхуга түшкөндө, алар төмөндөгүдөй аяттарды жазып жиберчү. Хаджааткум ма изату мин раббикум. Чындыгында силерге Раббиңерден насаат сөзү келди. 10-сүрө 58-аят. Жана төмөндөгүдөй аяттарды да жиберчү. Ауфуллик яля ва мизана билкисти валя табхасун наса ашьяахум валя тахсау фил ярзи муфшидина бакияту ляхи хайрун лякум инкунтум муминина ва ма ана алейкум бихафиз. Өлчөө жана таразаны адилеттик менен толук кылгыла, жана адамдардын нерселерин аларга кемитип бербегиле. Ошондой эле жерде бүлүк салуучу болуп тынчтыкты бузбагыла. Эгер силер нукура момун болсоңор, Алла тарабынан соодадан калган пайда гана силер үчүн жакшыраак. Мен силердин үстүңөрдөн кароолчу эмесмин. 11-сүрө 86-87-аяттар. Андан тышкары ага, менин ушул катым сизге жеткенде, сиздин колуңузда бар мал-мүлктөрдү ала турган адамды жибергенге чейин аларды сактап туруңуз деп жатчу. Андан кийин ал разияллаху анху өз көздөрүн асманды көздөй көтөрүп: "Эй Алла, чындыгында мен аларга сенин макулугуңа адилетсиздик кылып, сенин ак-укугуңду таштоого буйрук бербегенимди билесиң" деп айтчу. Абжар бин Журмуз өз атасына мындай деп рабаят этет: "Мен Азирети Али бин Абу Талиб разияллаху анхуну Куфадан чыгып жаткандыгын көрдүм. Анын үстүндө 2 китри жамыныч бар эле. Китр бул кызыл чийилген жамынычтар жасала турган Бахрейндин бир кыштагы. Алардын бирөөсүн ал разияллаху анху астыңкы кийим кылып айлап, экинчисин үстүнө оронуп алган болчу. Анын астыңкы кийими тизеден ылдый болчу. Ал разияллаху анху бир камчыны кармап, базарда кетип баратып, адамдарга Алладан коркуу, чын сүйлөө, жакшы соода сатык кылуу, кемитпей өлчөө жана таразаны туура тартууга баса белгилеп насаат кылып жаткан эле. Мужамма Таймидин рабаяты боюнча бир жолу Азирети Али разияллаху анху Байтул Маалда турган бардык мал-мүлктөрдү мусулмандарга бөлүштүрүп жиберген. Андан кийин анын буйругу менен ал акиташ менен акталган. Анан ал разияллаху анху ал имарат кыямат күнү мага күбөлүк берсин деген үмүт менен анын ичинде намаз аткарган. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху Азирети Али разияллаху анху тууралуу сөз кылып жатып мындай деп айтат: Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам 1892-жылдын 7-декабрында өзүнүн төмөндөгүдөй түш көргөнүн айтып берген. Мен өзүмдү Азирети Али разияллаху анхуга айланып калгандыгын көрдүм. Тагыраак айтканда түшүмдө дал ошол Али болуп калганымды сездим. Түштүн кызык жерлеринин бири кээде адам өзүн башка адам болуп көрөт. Ошентип мен ал кезде өзүмдү Али Муртаза экендигим көрдүм. Харижиттердин тобу менин халифатыма каршылык көрсөтүп жатышкан. Тагыраак айтканда ал топ менин халифатымды токтоткусу келип, анда фитна чагымчылыкты жаратып жатышкан. Ошондо мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанымда болуп, мага боорукерлик жана жылуу сөз менен төмөндөгүдөй айтып жаткандыгын көрдүм. Я Алию дахум ва ансархум вазира атахум. Эй Али, алардын жардамчылыгынан жана игиндериңен четтеп кет. Аларды ташта жана алардан 100 бур деп айткан. Ушул башаламандык учурунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мага сабыр кылууга чакырып жаткандыгын, ошондой эле аларга көңүл бурбоого басым жасап, сен эле туура жолдосуң, бирок ушундай адамдар менен мамиле кылуудан оолак болуу жакшыраак деп айтып жаткандыгын көрдүм. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтып берет: Азирети Али разияллаху анху харижиттердин кошуунунун бардык буюмдарын колуна алган.
курал-жарактар жана согуш унааларын адамдарга бөлүштүрүп жиберген. Бирок оокаттар, кулдар жана күңдөрдү Куфага кайтып барганда кожоюндарына кайтып берген. Дагы бир жагдайга байланыштуу Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Азирети Умар разияллаху анхунун доору сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан Азирети Абу Бакр разияллаху анхунун дооруна караганда алысыраак болгон. Азирети Усман разияллаху анху менен Азирети Али разияллаху анхунун доорлору дагы ошондой болгон. Албетте, алардын статустары мурунку халифалардан төмөн болгон. Бирок алардын убагында болуп өткөн окуяларда алардын даражаларына караганда алардын сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мезгилинен алыс болуусунун көбүрөөк таасири болгон. Анткени Азирети Абу Бакр разияллаху анху менен Азирети Умар разияллаху анхунун убагында болгон адамдардын басымдуу бөлүгү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жанында көбүрөөк жүргөндөрдөн болгон. Бирок кийинчерээк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүрбөгөндөр таасирдүү болуп кетишкен. Мисалы кимдир бирөө Азирети Али разияллаху анхуга сиздин убагыңызда болуп жаткан фитна чагымчылыктар Азирети Абу Бакр разияллаху анху менен Азирети Умар разияллаху анхунун доорунда болгон эмес деп айтканда, ал разияллаху анху, Абу Бакр разияллаху анху жана Умар разияллаху анхунун кол астында мага окшогон адамдар болушкан. Ал эми менин кол астымда сага окшогондор турат деп айткан. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху башка бир жерде бир окуяга токтолуп мындай деп айтат. Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Муавия разияллаху анхунун ортосунда согуш болуп жаткан доордо бир киши Азирети Абдулла бин Умар разияллаху анхуга келип мындай деп айткан. Курани Каримдин «Вакатилюхум хата ля такуна фитнах». Фитна чагымчылык жоюлмайынча алар менен согушкула. 2-сүрө 194-аят. Деген ачык айкын буйругуна карабастан, Азирети Али разияллаху анхунун доорундагы согуштарга катышпагандыгыңыздын себеби эмне? Деп сураганда ал разияллаху анху мындай деп жооп берген. Биз ушул буйрукту сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын убагында ислам өтө өнүгө элек жана адам өзүнүн дининин айынан фитна чагымчылыкка кабылган кезде аткарып бүттүк. Тагыраак айтканда, ал өлтүрүлчү же азап чектирилчү. Анан ислам дини тарап кеткен. Андан кийин эч ким фитна чагымчылыкка дуушар кылынган эмес. Башкача айтканда, эгер согуштар болгон болсо, өз динин өзгөртүүгө мусулмандарды мажбур кылгандарга жана мурдакы динине кайтышын каалагандарга каршылык болгон. Эми дин орношуп, ислам дини туруктуу болуп калды. Ишеним жагынан эч пикир келишпестиктер жок. Көз караш жагынан айрым пикир келишпестиктер бар. Ошол эле себептен мен согуштарга катышпайм деп айткан. Сөздүн кыскасы бул анын жеке көз карашы болгон. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Византиялык император Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Муавия разияллаху анхунун ортосундагы согуш жөнүндө угуп, ислам мамлекетине чабуул жасоону көздөгөндө, Азирети Муавия разияллаху анху ага: "Сак бол, ортобуздагы карама-каршылыктан алданып калба. Эгер кол салсаң, анда Азирети Али разияллаху анху тарабынан сага каршы чыкчу биринчи генерал өзүм болом" деп жазган. Ал разияллаху анху бул жөнүндө бир аз кененирээк сөз кылып, мындай деп айтып берген. Бир мезгилде византиялык император Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Муавия разияллаху анхунун ортосундагы карама-каршылыкты байкап, мусулмандарга чабуул жасоо үчүн бир кошуунду жиберүүнү көздөгөн. Ошол мезгилде Византия империясы бүгүнкү күндөгү Америкадай күчкө ээ болгон. Анын аларга кол сала турган ниетин көрүп, бир өтө акылман поп: "Эй урматтуу падыша, менин сөзүмө кулак салыңыз жана аларга кол салуудан сак болуңуз. Бул адамдардын ортосунда өз ара пикир келишпестиктер болсо да, сизге каршы биригип алышат жана өз ара пикир келишпестикти унутуп коюшат" деп айткан. Анан ал ар бир мисалды келтирген. Балким аны да ал кемсинтүү өңүнө келтирген болушу мүмкүн. Кандай ниет менен келтиргенди ким билет? Кемсинтүү ниети мененби же аны бир жакшы мисал деп ойлогон болушу мүмкүн. Ал мындай деп айткан: "Эгерде сиз иттериңизди бир нече күндөргө чейин ачка кармагандан кийин алдына эт таштасаңыз, алар өз ара алыша баштайт. Эгерде сиз ал иттерге бир арстанды кое берсеңиз, анда алар өзүнүн карама-каршылыктарын унутуп, арстанга кол салат." Ал ушул мисалды келтирип, Азирети Али разияллаху анху менен
Азирети Муавия разияллаху анхунун ортосундагы карама-каршылыктан пайда көргүңүз келип атат. Бирок мен сизге айтарым, качан тышкы душман менен согушуу маселеси келип чыкса, алар өз ара келишпестиктерин унутуп, душманга каршы биригип алышат деп түшүндүргөн. Жана дал ушундай болгон. Азирети Муавия Византия императорунун ниетин билгенден кийин ага өз ара пикири келишпестигибизден пайдаланып, мусулмандарга чабуул жасоону көздөп жүрөсүң. Бирок мен бир нерсени тактап айтып коеюн. Менин Азирети Али разияллаху анху менен өз ара келишпестигибиз бар. Бирок эгерде сен бизге кол сала турган болсоң, анда Азирети Али разияллаху анху тарабынан кошуунга каршы чыкчу эң биринчи генерал мен эле болом деп айткан. Азирети Ибни Аббас разияллаху анхунун рабаяты боюнча, Азирети Умар разияллаху анху, биздин арабыздагы эң жакшы Куран окуган Убай бин Кааб разияллаху анху жана эң жакшы чечим чыгара турган адам Азирети Али разияллаху анху деп айтчу. Азирети Умми Атия мындай деп айтып берет. Бир жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуну кошуп, бир жолтуулукка кошунду жиберген. Мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын: "Эй Алла, мен Алини кайра көрмөйүнчө мага ажал жибербегин" деп дуа кылганын уккам. Бир жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуну бир сарияга жиберген. Ал разияллаху анху кайтып келгенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага: "Алла анын элчиси жана Жабраил сага ыраазы" деп айткан. Бир жерде төмөнкүдө бир окуя кезигет. Азирети Муавия Зирар Судайга: "Мага Азирети Али разияллаху анхунун өзгөчөлүктөрүн айтып бер" деп айткан. Ал: "Эй Амирул Муминин, мени кечиресиз, мен айтып бере албайм" деген. Ошондо Амир Муавия: "Сен айтып беришиң керек" деген. Зирар мындай деп айткан: "Эгер андай болсо, анда угуп туруңуз. Кудайга касам, Азирети Али разияллаху анху абдан кайраттуу жана күчтүү жөндөмдөрүнүн ээси болгон адам. Ал чечкиндүү сөз сүйлөгөн жана адилеттүүлүк менен чечим чыгарчу. Ал билим жана илимдин булагы. Ар бир сөзүнөн даанышмандык булактай агып турчу. Ал разияллаху анху дүйнө жана анын жаркыроосунан коркчу. Түн жана анда жалгыз болууну жактырчу. Ал разияллаху анху абдан ыйлаган жана абдан ой жүгүрткөн адам болгон. Ал разияллаху анху кийим жана тамак ашта жөнөкөйлүктү жакшы көрчү. Ал разияллаху анху кадимки адамдай арабызда жашачу. Эгерде биз суроо берсек, ал жооп берчү. Кандайдыр бир окуя жөнүндө сурасак, ал жөнүндө айтып берчү. Кудайга касам, биз менен анын ортосунда сүйүү махабат жана жакындык мамилелери болсо да, анын айбаттуулугунан улам аны менен азыраак сүйлөшчүбүз. Ал такыба адамдарды сыйлап, кедей кембагалдарды өз жанынан орун берчү. Эң күчтүү адам да жалган сөзүм менен аны көндүрүп алам дегенди күтүшү мүмкүн эмес болчу. Жана эч бир алсыз адам аны адилеттүүлүгүнөн үмүтсүз болгон эмес. Кудайга касам, айрым учурларда төмөнкүдө көрүнүштү байкадым. Түн кирип, жылдыздар өчө баштаганда, ал өз сакалын кармап, жылан чаккан адамдай тынчсызданып, абдан кайгылуу адамдай ыйлап: "Эй дүйнө, кет, менден башка бирөөнү ал да. Сен менин көзүмө сулуу болуп көрүнгүң келеби? Сен каалаганың эч качан болбойт, эч качан болбойт. Мен сага 3 жолу талак берип бүттүм. Артка кайтууга жол жок. Анткени сенин өмүрүң кыска жана сен эч нерсеге арзыбайсың." Бул өтмө мааниде дүйнөгө кайрылып сүйлөп жатат. Ата канат, жол азыгы аз, бирок сапар узак жана коркунучтуу дечү. Ал разияллаху анхунун өзгөчөлүктөрү тууралуу жогорудагы сөздөрдү угуп, Амир Муавия ыйлап жиберип: "Алла Абул Хасанга ырайым кылсын. Кудайга касам, ал дал ушундай болгон. Эй Зирар, Али каза болгондо кандай кайгырганыңды мага айтып берчи" деп сураган. Зирар: "Баласы анын колунда эле союлган эне сыяктуу кайгырдым" деп жооп берген. Азирети Али разияллаху анхунун сот чечимдери абдан даңктуу болгон. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху айтып берген чечимдеринин айрымдарын айтып берейин. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Табари Азирети Али разияллаху анхунун доорундагы бир окуяны мындайча деп жазган. Ислам дини түзүлгөндөн бери бул этияттык сакталып келген. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху анын арабча текстин толугу менен жазган. Мен азыр арабча жазуусун калтырып коеюн. Иншаллах хутба басылып чыкканда ал жазуу кошулуп жазылат. Ал окуя төмөнкүчө. Адал бин Усман мындай деп айтып берет. Раайту алиян амма хариджан мин хамдана фара афиятайни
تقتلان ففرق بينهما ثم مضى فسمع صوتا يا غوثا بالله فخرج يخز نحوه حتى سمعت خفق نهلهم وهو يقول أتاك الغوث فإذا رجل يلازم رجلا فقال يا أمير المؤمنين بئت من هذا ثوبا ب9 دراهم وشرطت عليه ألا يهديني مغمورا ولا مقطوعا وكان شرطهم يومئذ فأتيته بهذه الدراهم ليبدلهم فأبى فلزمته فلا تمني فقال أبدله فقال بيناتك على اللطمة فأتاه بالبينات فأقعده ثم قال دونك فاقتص فقال إني قد عفوت يا أمير المؤمنين قال إنما أردت أن أخطاه في حقك ثم ضرب الرجل 9 دورات وقال هذا حق سلطان. Анын котормосу мындай: Азирети Али разияллаху анхунун хамдаандын тышында токтогонун көрдүм. Бул арада ал разияллаху анху эки топтун бири-бири менен согушуп жатканын көрүп, алардын ортосунда элдешүүнү түздүргөн. Бирок ал разияллаху анху бир аз алысыраак кетип, бирөөнүн Кудай үчүн кимдир бирөө жардамга келсин деген уккан. Ошондо ал разияллаху анху шашылып ошол үндү көздөй чуркаган. Жада калса анын чуркоосунун табыштары дагы угулган. Ал жардам келди деп кайталап бара жаткан эле. Ал разияллаху анху ошол жерге жакындаганда бир кишинин экинчи адамды кармап алганын көрдү. Ал киши ал разияллаху анхуну көргөндө: "Эй Амирул Муминин, мен бул кишиге бир кезде мени 9 дирхамга саткан элем. Бирок сатып жатканда эч бир дирхам шек күмөндүү же айрылган болбошу керек деген шарт койгом. Ал сатып алган киши ага макулдугун берген. Бирок бүгүн мен ага бузулган тыйындарды алмаштырып берүүсүн айттым. Мен андан талап кылганымда ал мени чаап жиберди" деп айтты. Ал разияллаху анху сатып алуучуга бузулган тыйындарды алмаштырып берүүнү айткан. Андан кийин экинчи адамга: "Ал сени чаап жибергенин далил келтир" деп айткан. Ал далил келтиргенде ал разияллаху анху урган адамды тизелетип жерге отургузуп, ур-токмокко учураган адамга кайрылып: "Ал сени кандай урган болсо, сен дагы аны ошондой ур" деген. Ал: "Эй Амирул Муминин, мен аны кечирдим" деди. Ал разияллаху анху: "Сен аны кечирдиң, бирок мен аны кечирген жокмун. Сен жөнөкөй адамсың, ошондуктан мен сен үчүн көргөчтүк кылгым келет" деген. Ал киши өтө карапайым болуп, өз пайдасы менен зыянын биле алган эмес окшойт. Андан кийин чаап жиберген адамды 9 жолу камчы менен чаптырган жана: "Бул киши сени кечирди, бирок бул жаза өкмөт тарабынан" деп айткан. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху дагы бир окуяны айтып берет. Азирети Али разияллаху анхунун амалында төмөнкүдөй мыкты мисал кезигет. Ал разияллаху анху бир жолу бир адамдын башка бирөөнү сабап жатканын көргөн. Азирети Али разияллаху анху аны токтотуп, сабалган адамга: "Эми сен андан өч алгын" деп айткан. Бирок сабалган адам: "Мен аны кечирдим" деди. Азирети Али разияллаху анху сабаган адамдын катуу зөөкүр болгондуктан сабалган адамдын коркуп кетип, баш тарткандыгын баамдап: "Сен өз жеке укугуңду кечирдиң, бирок мен өкмөттүк укукту колдоном" деп айткан. Жана жанагы алсыз адам сабалгандай эле аны дагы камчы менен урдурган. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтып берет. Азирети Али разияллаху анхунун төмөндөгүдөй бир окуясы кезигет. Анын бир иши исламдык соттун алдына алып барган. Казы сот Азирети Али разияллаху анхуга бир аз жеңилдик берген. Ал разияллаху анху: "Мага кам көргөнүң бул сен жасаган биринчи адилетсиздик. Бул жерде баарыбыз теңбиз" деп айткан. Азирети Убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам Азирети Али разияллаху анхунун артыкчылыктарын сүрөттөп мындай деп айткан: "Ал коомдун эң чечен үгүтчүсү жана сөздөргө күчтүү рух үйлөгөн адамдардан эмес беле? Өзүнүн чечендиги, сүйлөө образынын күчү жана угармандарга жаккан жагымдуу таасири менен адамдарды өзүнүн тегерегине чогултуп алуу
Ал разияллаху анху үчүн 1 саат же андан да аз убакыттын иши болчу. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам дагы мындай деп айтат. Бирөө Абу Бакр разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Усман разияллаху анху жана Али разияллаху анху сыяктуу бирдей түскө ээ болмоюнча момун жана мусулман болушу мүмкүн эмес деп билем. Алар дүйнөнү сүйүшпөйт эле. Жок, алар бүт өмүрүн Кудай Тааланын жолуна арнап коюшкан. Ал алейхиссалам дагы мындай деп айтат. Харижиттер Азирети Али разияллаху анхуну басык күнөөкөр деп айтып, таквалыкка каршы турган көптөгөн иштерди даага таандык кылышат. Ал гана эмес, аны хиля ыймандан да оолак деп эсептешет. Башкача айтканда, анда ыйман да болгон эмес деп ойлошот. Бул жерде табигый түрдө сыдык, чынчыл болуу үчүн таквалык, ыймандуулук жана ишенимдүүлүк шарт болгондон кийин, анда эмне себептен Алла Таала элчи, пайгамбар жана вали деген таква жана жогорку даражадагы ушул улуу инсандардын абалын элдин көзүнчө күмөндүү кылып койгон деген суроо туулат. Эмне себептен алар туура түшүнүшкөн эмес? Эмне үчүн алардын абалы жана үлгүсү жашыруун калган? Эмне үчүн адамдар алардын иштери жана сөздөрүн түшүнө албагандыктан аларды таквалык, ыймандуулук жана ишенимдүүлүктөн чыккандар деп эсептешкен? Аларды адилетсиздик кылган, адал эмес байлыкты жеген, мыйзамсыз кан төккөн, жалганчы, убаданы бузган, өзүмчүл жана кылмышкер адамдар деп ойлоп калышкан. Чындыгында дүйнөдө көптөгөн ушундай адамдар бар. Алар өзүнүн элчи экенин да, пайгамбар экенин да билдиришпейт. Алар өздөрүн вали, имам жана мусулмандардын халифасы деп да аташпайт. Ошентсе да алардын жүрүм-турумуна жана жашоосуна эч кандай айып тагылбайт. Мунун жообу төмөнкүчө. Алла Таала өзүнүн жакындары жана сүйүктүүлөрүн жаман ойго адаттанган шашкалактап күмөн саноочу бактысыздардын көздөрүнөн жашыруу үчүн ушуну кылган. Кудум Алла Таала өзү ушундай жаман ойго баргандардан жашыруун болгон сыяктуу. Башкача айтканда, ошондой айткандардын өздөрү бактысыз бирөөлөр жана жаман ойго баргандар. Кудум Алла Таала өзүн купуя кармап, адамдар Алла Таала жөнүндө жаман ойго барышкандай. Дал ушундай ага жакын болгондорго сын пикир айтуу үчүн бул бактысыз адамдар шашылышат. Чындыгында булардын өздөрү таквадан куру жалак болуп, такваларды айыпташат. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат. Азирети Али разияллаху анхунун чындыкты издөөчүлөр үчүн кандайдыр бир үмүт, жоомарттардын теңдеши жок үлгүсү жана Кудайдын пенделери үчүн Хожаттуллах экенине эч кандай шек күмөн жок. Ошондой эле ал өз доорундагы адамдардын арасында эң мыкты инсан жана өлкөлөргө жарык берүүчү Алланын нуру болгон. Бирок анын халифалык доору тынчтык жана аманчылыктын мезгили болгон эмес. Тескерисинче, фитна, чагымчылыктар, зулум жана адилетсиздик бороондорунун мезгили болгон. Адамдар ал разияллаху анху менен Ибн Аби Суфяндын халифаты жөнүндө бир пикирге келе албай, таң калган адамдай алардын экөөсүн тике карап отурушкан эле. Айрымдары ал экөөсүн асмандагы Фуркат аттуу 2 жылдыз сыяктуу ойлошуп, даража жагынан экөөнү тең бирдей көрүшкөн. Акыйкатта чындык Азирети Али разияллаху анху жакта болчу. Анын доорунда ал разияллаху анхуга каршы согушкан адамдар чыккынчыл жана козголоңчу. Ошентсе да анын халифаты Кудай Таала тарабынан берилген алдын ала куш кабарга ылайык тынчтыктын тастыктоосучу болгон эмес. Жок, Азирети Али Муртаза разияллаху анхуга анын каршылаштары тарабынан азаптар чектирилип, ал разияллаху анхунун халифаты ар кандай фитна, чагымчылыктар астында тебеленген. Анын үстүнө Алланын улуу берешендиги бар эле. Бирок ал өмүр бою жүрөгү жарадар болуп кийип жүргөн. Ал разияллаху анху мурунку халифалар сыяктуу динди жайылтуу жана шайтандарды тажбаранга алууга кудурети жетүүчү боло алган эмес. Тескерисинче, ал адамдардын айып тагууларынан аман калбай, ар бир каалоосу жана тилегинен куру калтырылган. Алар ага жардам берүү үчүн чогулушпай, ага үзгүлтүксүз зулум кылуу үчүн биригишип, куугунтуктоолордон да артка тартышкан эмес. Алар аны менен күрөшүп, ар жолун тосушкан. Ал абдан сабырдуу жана таква адамдардан эле. Бирок анын халифатын Истихлаф аятында айтылган алдын ала кабардын тастыктоосучу деп айта албайбыз. Анткени анын халифаты башаламандык, козголоң жана зыянга кабылган доорго туш келген. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айткан. Азирети Сыддык Акбар Абу Бакр разияллаху анху
Азирети Фарук Умар разияллаху анху, Азирети Зуннурайн Усман разияллаху анху, жана Азирети Али Муртаза разияллаху анху. Чындыгында алардын баары динде эң ишенимдүү адамдар болушкан деп ишенүү өтө зарыл. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам бир жерде Азирети Али разияллаху анхунун улуу мартабасынан сөз кылып жатып мындай деп айтат. Ал Азирети Али разияллаху анху такванын бардык шарттарын аткарган, ичи таза жана Кудай Таалага эң сүйүктүү болгон адамдардын бири болгон. Ал элдин арасында эң урматтуу жана замандын башчыларынан болгон. Ал эң жеңүүчү Кудайдын арстаны, эң мээримдүү Кудайдын асыл адамы, кең пейил, жүрөгү таза адам эле. Ал согуш талаасында ага каршы душмандардын бир кошууну болсо да өз ордунан жылбай турган жападан жалгыз баатыр болчу. Ал өмүр бою жакырчылыкта жашап, адам баласы жете ала турган аскетизмдин эң чокусуна жеткен. Ал мал мүлктү бөлүштүрүүдө, адамдардын кайгы капасын жоготууда, жетимдер, кедей кембагалдар жана кошуналардын абалынан кабар алууда эң алдыңкы эр болчу. Ал согуштарда ар түрдөгү эрдиктерди көрсөткөн. Жебе менен кылычтын согушунда таң калыштуу окуяларга түрткү болгон. Ошону менен бирге ал таттуу сүйлөгөн жана чечен адам эле. Анын сөздөрү жүрөктөрдүн түпкүрүнө сиңип, акылдарды баскан даттар тазаланып, күчтүү далилдин нуру менен адамдын жүзү жаркырап кетчү. Ал чечендиктин көптөгөн өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон. Кимде ким ушул жаатта аны менен жарышса, жеңилген адамдай андан кечирим суроого аргасыз болчу. Ал ар бир касиетте жана чечендикте кемел болгон. Анын кемелдигин четке каккан адам адип ахлаксыздык жолун тандаган. Ал алсыздардын кайгы капасын жоюуга үгүтчү жана сабыр кылган адамдар жана колунда жокторду тамактандырууга буйрук берчү. Ал Алланын жакын пенделеринин бири болгону менен бирге Фуркан-и-Хамид, башкача айтканда, ыйык Курандын илим-билим чөйчөгүн ичүүдө эң алгачкылардан болгон. Ал разияллаху анхуга Курандын маанилерин түшүнүүдө таң калыштуу акыл-парасат тартуулаган эле. Мен аны уйкуда эмес, ойго болуп турганда көрдүм. Анан ошол эле абалда ал разияллаху анху кайыптарды эң жакшы билген Кудайдын китебинин тафсирин түшүндүрмөсүн мага берип, бул менин тафсирим, эми ал сизге берилип жатат. Демек сизди ушул куттуу белегиңиз менен куттуктайм деген. Башкача айтканда, Азирети Али разияллаху анху ал алейхиссаламга ошол тафсир берип жатып, сизге ушул белек кут болсун деди. Ошондо мен колумду ага сунуп, ал тафсирди алдым жана тартуулоочу кудуреттүү Кудайга шүгүр кылдым. Мен аны жаратылышта орто зар, адеп ахлакта күчтүү, кичипейил жана нур тартууланган адам деп таптым. Кудайга ант берип, ал мени менен абдан сүйүү жана мээримдүүлүк менен жолугушкан деп айта алам. Ал мени жана менин ишенимим менен тааныш экен, жана өз мазхабым жана диним боюнча шииттерден эмнеси менен айырмаланганыгымдан да кабары бар экендиги жүрөгүмө салынган. Бирок ал эч кандай жагымсыздык же капачылыгын билдирген эмес, жана менден жүзүн да бурган эмес. Жок, ал мени менен жолугушуп, ыкластуу жана сүйүктүүлөрдөй мени сүйгөн. Ал чынчыл жана жүрөгү таза адамдардай мага болгон сүйүүсүн көрсөткөн. Ал Азирети Али разияллаху анху менен бирге Хасан жана Хусайн разияллаху анхума жана пайгамбарлардын башчысы жана хатамун набийин саллаллаху алейхи вассалам да болушкан. Алардын жанында абдан сулуу, такыба, абдан кадырлуу, берекелүү, ыйык, сый-урматка татыктуу, адептүү, ички жана сырткы нурга толгон жаш аял да бар болчу. Аны мен кайгы капага толгонум таптым, бирок ал аны жашырып отурган эле. Ал Азирети Фатимату Захра разияллаху анха экендиги мен жүрөгүмө салынган. Ал менин алдыма келгенде мен жаткан элем. Ал отуруп мен башымды өзүнүн бутуна коюп алып, өзүнүн мээримдүүлүгүн көрсөткөн. Мен өзүмдүн кайсы бир кайгы капамдын айынан анын капаланып жана тынчсызданып жаткандыгын сездим. Кудум балдарынын кыйынчылыкка кабылганда энелердей мээримдүүлүк, сүйүү жана тынчсыздануунун билдирип жаткан болчу. Айрым Ахмади эместер бул сөз жөнүндө дагы «Мына карагыла, өз санына башымды койгон деп, кандай туура эмес сөз айткан» деп сын пикир билдиришет. Бирок ал алейхиссалам энелеринин мисалын келтирип жатат. Жогорудагы сөздөр жана айтып берилген сапаттардын бардыгын көңүл дити менен окуп, энелердей мээримдүүлүк жана сүйүүнү көрсөткөн деген сүйлөмгө ой жүгүртсөк, анда айтылып жаткан сын пикирлерди баары жоголот. Бирок ойлору ыплас,
жана балит болгондуктан ушундай адамдарда сын пикирлер пайда боло берет. Кыскасы сөздү улантып, Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат. Анан мага диний мааниде анын көзүнчө мен уулунун даражасында тургандыгым билдирилген. Анын башкача айтканда, Азирети Фатима разияллаху анханын капалануусу менин коом, мекендештерим жана каршылаштарымдын колунан көрө турган адилетсиздикке ишарат экендиги менин жүрөгүмө салынган. Андан кийин Азирети Хасан менен Хусайн мага келип, кудум бир туугандардай болуп, мага болгон сүйүүсүн билдиришкен жана тилектештердей мени менен жолугушкан. Бул кашф ойго болуп турганда көрүнгөн кашфтардын бири болгон. Буга көп жыл өттү. Менин Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Хусайн разияллаху анху менен өзгөчө бир алака байланышым бар. Бул алака байланыштын акыйкатын чыгыш менен батыштын Кудайынан башка эч ким билбейт. Мен Азирети Али разияллаху анху жана 2 уулун тең сүйөм. Аларга кастык кылган адамга мен кастык кылам. Ошону менен бирге мен зулум кылуучулардан эмесмин. Алла Таала мага ашкере кылган нерседен баш тартуу мен үчүн мүмкүн эмес. Жана мен чектен ашкандардан эмесмин. Эгерде силер кабыл албасаңар, анда менин ишим мен үчүн жана силердин ишиңер силер үчүн. Алла Таала биз жана силердин ортоңордо сөзсүз өкүм чыгарат. Ал өкүм чыгаруучулардын эң жакшысы. Азирети Али разияллаху анху тууралуу сөз эми бүттү. Эмкиде мындан ары болгон окуялар тууралуу сөз болот, иншаллах. Азыр мен бир жарыяны кылмакчымын. Иншаллах намаздардан кийин күнү-түнү 24 саат бою көрсөтүлө турган МТА Гана деген жаңы телеканалды ачмакчымын. Ганада 2017 жылы Вахаб Адам студиясы ачылган болчу. Абдул Вахаб Адам маркум Ганадагы Ахмадия мусулман жамаатынын амири жана миссионерлердин жетекчиси болгон. Ал студияга анын аты ыйгарылган. Сөздүн кыскасы, МТА Африка телеканалдарынын учурдагы чыгарыла турган программаларынын 60% аталган студияда даярдалат. Студияда 17 штаттык жумушчулар жана 60тан ашуун ар кандай мекемелерден тарбияланган ыктыярдуу жумушчулар да бар. Вахаб Адам студиясы Гананын эң заманбап студияларынын бири болуп көптөгөн жаңы шарттары менен камсыз кылынган. Массалык маалымат каражаттарынын ар кандай уюмдары жана телерадио компаниялары окуу жана иш тажрыйбасын алуу максаты менен өз кызматкерлеринин тобун ушул студияга жөнөтөт. Студиядан бир катар түз эфирлер берилет. Анын ичине Африкадагы Курани Каримди көркөм окуу боюнча биринчи жарыш жана ыйык Рамазан айындагы теле берүүлөр кирет. Азыр МТА Гана деп аталган жаңы телеканал ачылууда. Бул Ганада өлкө бою санари платформаларында 24 саат бою иштеп жаткан жаңы телеканалы болот. МТА Гана телеканалынын спутник антеннасы жок эле. Кадимки антенна аркылуу көрүүгө болот. Башкача айтканда, Гананын эли кадимки антенна аркылуу ушул каналга оңой эле кошула алышат. Бул телеканалды Гананын ири каналдары көрсөтүлгөн жерден көрүнүштөн эле тапса болот. Ошентип өлкө боюнча миллиондогон үйлөргө жетип, түштүктөн түндүккө чейин баардык аймактарды камтыйт, иншаллах. Вахаб Адам студиясына Гананын ар кандай тилдеринде дагы программалар даярдалат. Анын ичинде англис, тви, гаа, хауса жана башка тилдер кирет. Телеканалдын берүүлөрү жана иш тартибин ал жердеги лажнанын ыктыярчы жана башка командалар аткарышат. Этикалык, билим берүү жана тарбия жааттарында программалар даярдалат. Ошондо ислам дининин туура жана көркөм таалими жөнүндө адамдарга маалымат берилет. Иншаллаху таала. МТА Гана телеканалы өлкөдө санари платформасында ислам дининин таалимдери үчүн арналган жападан жалгыз канал болот. Иншаллаху таала. Биздин каршылаштарыбыз бир жерде жолубузду тосууга аракет кылышат. Алла Таала башка жерде көптөгөн жолдорду ачып берет. Булар Алланын жамаатыбызга болгон берешендиктери. Жабылган жолдор да өз убагында ачылат, иншаллах. Бирок ошол эле учурда Алла Таала бизге бактылуулукту да тартуулап берет. Сөздүн кыскасы, бул телеканал ушул өлкөнү гана эмес, коңшу аймактарды да камтышы мүмкүн, иншаллах. Жогоруда мен айтканымдай намаздардан кийин аны ачам. Ошондой эле азыркы күндөрдө Пакистан жана Алжирде Алланын жолунда камалган Ахмади туткундар үчүн өзгөчө дуа кылгыла деп чакырып келе жатам. Алла Таала алардын бошотулуусуна жол ачсын. Пакистандагы жалпы кырдаал үчүн да дуа кылгыла. Алла Таала ал жерде Ахмадилерге тынч жашоону насип этип,
Ахмадияттың каршылаштарына акыл-парасат берсин. Эгер андай болбосо, анда Алла Таала алар менен кандай мамиле жасоону ыра көрсө, ошону жасасын жана жакын арада биз алардан кутулалы. Биз айрыкча Пакистандагы ахмадийлер да бүгүнкү күндө нафил намазы, дуалар жана садакаларга басымдуулук жасашы керек. Алла Таала аларды өз коргоосуна алып сактасын. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.